Мына ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир эфир, дагы бир күн, дагы бир саат убакыт мүнөт сиздер менен биргеликте бул жашообуздун дагы бир көз ирмемдерине кошулуп баштады десек болот. Бул мүнөттөрдө салам айткан кел чай ичели программасы ар бириңиздерге салам айтабыз, ысык саламдар болсун дейли. Бул вакыттарда салам айткан кел чай ичели программасы жана алып баруучу мен Айпери Адам ар бириңиздердин үйүңүздөргө ырыскы мол болсун деп бүгүнкү программабызды баштайбыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд орто жалбырактуу номер 113 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен бажытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми жогорудагы биздин оюнубуздун жыйынтыгын чыгара кетели. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге биринчилерден болуп туура жоопту жиберген. Улуу сөздө уят жок деп туура жазган көрүүчүбүз бар экен. 70-57 менен бүткөн абонент. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Туура улуу сөздө уят жок деп айтылып келет. Улуулар эгерде бир нерсени айта турган болсо, уятына карабай так кесе бетине айтып келишкен эмеспи. Анын сыңарындай мына ушул сөздү колдонуп келишет. Улуу сөздө уят жок деп айтылып келинет. Сизди куттуктай өтөлү дагы. Биз болсо программабызды уланталы. Бул убакыттарда, бул сааттарда, бул мүнөттөрдө биздин студиябызда коногубуз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде ырчы, аткаруучу эжекебиз бар, Гүлмира Ибраимова. Кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Сулуу болуп келиптирсиз. Эртең менен турганда эле ушундай сулуу болуп турасыз го, Аракет кылам. Эң сонун эл журт менен амандаша алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз элим, амансыздарбы? Сиздер менен көрүшкөнүмө аябай кубанычтамын. Жакшылыктарда ушундай кездешели. Келиңиз, катуу сүйлөөңүз, өзүңүздү кенен алып отуруп эригиз. Эжекебиз түз эфирби деп абдан эфирде сырткары толкунданып атканын байкап калдым. Кенен эле отура бериңиз, кенен эле чай үстүндө маек кылабыз. Келиңиз, анда сизден сурап калдым да, чыгармачылыкты кеч баштадыңызбы? Мурда баягы көргөн эмеспиз да. Телеге минтип чыккан эмессиз, Анан мурда эле ырдап жүрчүмүн, бирок эми чыгып баштадым деп айтып калдыңыз да. Негизи эле ырчылыкка качантан бери кызыкчу элеңиз, анан эмне үчүн эми баштадыңыз, ошону айтып бериңизчи. Ырчылыкка мурунтан эле кызыккан себебим ушу тартат да. Ушу жан дүйнөм ырдайт демекчи. Ырчы болгуңуз келет. Ырчы болгум келет. Ырдагыңыз келет, Ырдагым келет. Мурун эми көп мындай биринчи жолу негизи азыр прямой эфирде чыгып атам, телевиденияга чыккан эмесмин. Эми баштап атабыз. Контракт түзгөндөн кийин Канат Кадыржанатов продюсер менен иштешип башталгандан кийин эми мына чакыруулар пайда болуп баштады деген. Демек, кичинеңизден эле ырдагыңыз келет. Ырдагым келет, кыялданчумун, ырдаганга айылда микрофон кармалып ырдай берчүмүн, өзүмдүн досторума, курбуларыма дегенде. Андан кийин турмушка чыгып, ал досторубуз менен дагы мындай шеринелерде ырдап жүрчүмүн. Андан кийин 20 жылдык болуп калды бизде уже мектептин 20 жылдыгында биринчи жолу бир эжекем бар, Динара Батырова эжекем ыр жаздырып берди. Жолдошбек Мамажановдун жазым келчи деген ырын. Ошол ырды анан кийин 20 жылдыкта бир 20 жолу ырдадым окшойт. Бир чыктыңыздан токтобой ырдадыңыз. Ошол боюнча эле ырдап баштадым. Буюрса, андан кийин бир кайнемдин тоюнда жар менен алып кирдим дагы. Ошол жерден бир аз рекламага кетти окшойт деп калам. Туугандар, тааныштардын арасында эле. Эми уже туугандар, тааныштарга барган жерде дагы башкаларды тартып алышып, анан эми ушул тойлорго, жар-жарга айтып бер деп чакырып атышат.
ошону менен да бир аз эми белгилүү болуп баштадым окшойт деп атам. Жакшы. Эрте баштабаганыңыздын себеби эмне болду? Балким жолдошуңуз бир колдой, ырдаба дегендир. Жолдошум деле өтө деле көп эчтеке деле дебейт болчу. Азыр уже колдоп калды, жакында комуз алып берди. Уже комуз менен деле ырдасаң жакшыраак болот окшойт деп эми кээинки отуруштарда. Комузду билесиз да черкенде? Мен кичинекейимде баргам, бирок унутуп калыптырмын. Баштадым азыр кайра башынан ноталарды жаттап дегендей. Ошол күйөөм көп деле кандай десем, тоскоол деле берген эмес, эми бала чака менен бытовуха дегендей ушинтип атып эле тиричилик менен алек болуп атып, эми азыр кыздарымды буйрсак турмушка бере баштадым. Небере көрдүм жакында. Анан эми ырдаса боло берет экен. Эми ырдасам болот дедиңиз да? Болот дедим ошол. Жакшы. Эң сонун жашыңыз канчада? Жашым буйрса 45-темен азыр. 40 жашыман ушул сахнага чыктым десем болот. Мынакей, багы бир нерсени баштоо үчүн эч убакта кеч эмес деп коет го, ошол нерсени айткыңыз келеби элге? Таптакыр мен ичимде ушул таланттарым менен мындайча айтканда калып кетпесин деп bunun erте кечи жок деп эсептейм мен. Комузду кайра баштадыңыз. Мына 45-имде кайра комузду алдым колума. Ооба, мынакей, мен ырдабай калдым деп ушундай үйдө отургандар көп болуш керек да. Мен угуп калгандарым эле көп, анан мен укпагандарым канча, мисалы бизди көрүп аткан көчүлөр арасынан деле мен ырдабай калдым деп отурган келиндер бар болсо, же болсо байкелер бар болсо деле айталы. Эч убакта кеч эмес. Азыр баштаңыз. Азыр да баштаңыз дейле. Таптакыр калып кеткенден көрө, ичте калып кеткенден көрө, аны чыгарып коюш керек да. Чыгарып салыш керек. Жакшы, туура. Эң сонун мотивация менен баштап алдык бүгүнкү эфирди. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, каяктан болосуз, кайсыл жердин кызысыз, кайсыл жердин келинисиз? Мен деген Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Карадария айылынан болом. Өзүңүз белгилүү Тапанча Балбан деген балбан кишинин чоң кызы боломун. Ал киши эми раматылык болуп кетти. Колдойт болчу атам дагы. Ошол дагы кайсыл жердин келини болосуз? Сузактын эле ачынын келини болом. Кайнатам, кайненемдер мугалимдер. Алар деле колдошот. Жакында бир тойдо Картай Бачабайке деген ырды аткарсам, мен кайнеме, кайнатам вальска түшүп беришти. Келинимди колдобосок болбойт деп. Ал эми видеолор да бар. Инстаграм баракчама киргизип койгонмун аны. Атайын эле колдоолор уже кандай десем, жакшы. Атам раматылык колдойт болчу, ага чейин эми өтүп кетти. Анан азыр апам колдойт мени. Мен жаңы эле кызым төрөп неберелүү болгондо бул жака чакыруулар болуп калды. 31-инде чоң ала той антында ырдадым. Ал кезде апам келип неберемди карап берди. 40-ын чыгарганда бизде Кыргызда кызын карайт го. Анан өзүм деген бул жака жөнөсөм, эми апам келип карап берди. Колдогон ошол. Бүт бардык эле жактан эле колдоп атышат. Эми ал үчүн өзүм эле чыгып атам. Өзүмдүн аракети менен уже бул жагы деп эсептейм. Өзүңүздүн балдарыңызчы, канча балаңыз бар? 3 кыз, 2 уулум бар. Кыздарым буйрса турмушка бере баштадым. Небере көрдүм. Алар ырдаганыңызга кандай дешти? Алар ырдаганга аябай сүйүнүшөт. Мени апам деп Инстаграмга чыгарышат. Эртеменден баштап бүгүнкү күндө чачым жасашып, эртемен болуңуз туруңуз деп бетим боеп дегенде кийим үтүктөп бирөөсү ушундай. Кандай сонун, Демек ушул убакта деле ырдап чыкса сонун экен да, Кыздарыңыз чачыңызды жасап, бетиңизди боеп жиберет экен да. Эми салонго барбайм азыр, кичүү кызым кирпик, мына тырмактарды эми азыр жасап берет. Жасап берет бүт бардыгын, чачтарымды. Бекеркен да, жакшы. Бекер. Жок деген ошол жагы. Салонго барса деле көбүрөөк акча кетип калат го эми азыр. Эми алардын да жумушу сөз жок. Анан бул кичинекей кызым окуп, өзү кызыгып, азыр чоң кызым да келип калган, ал дагы жасап эме кылып атышат. 2 күндөн бери биз кайрымдуулук концертке келип атабыз, мына спорт ордосуна. 2 күндөн бери жасалгылап чачтарым. Бул бүгүн 3-чү күн. Эң сонун. Балдардан колдоп, тим эле ошону жиберип атканы кандай сонун, Формаларыңызчы эң сонун экен. Кандай болуп рахмат. Бул мен азыр өтө деле заказ эмес, мен көрүү эле. Бул көйнөктү Мурас оймодон алдым. Андан чоң кызым негизи Дубайда.
жар көйнөктөрүн бүт бардыгын Дубайдан алып келип берет. А кыргыз көйнөктөрү бул жерден белгилүү брендтерден барып эле кийип көрүп эле ала берем, индивидуально. Тиктирбейсиздер эле? Эми жакында жана 31-индеги Ала Тоо аянтына тиктирдим аны. Элде жок бренд бар. Айнур аттуу сулуу кыз, сонун формамды ошол кыз тигип берди. Эми буюрса ошол кыз менен да иштешем деген үмүттөмүн. Эң сонун Инстаграмда кандай иштеп атасыз? Инстаграмды ушу мен андай деле көп жүргүзө албайт экенмин. Бир аз туура эмесирээк киргизип атат окшоймун. Эми буюрса киргизип баштадым. TikTok'tu жакында ачтым да 3 күн болду. Өзүмдүн кызымды алып чыккан видеомду киргизип койдум элем, уже 40 миңден ашып кетти просмотр 3 күндө эле. Значит, TikTok жакшы окшойт деп, эми ошого буюрса ошол багытты дагы иштеше баштаймын. Биз кандай десем, ага үйрөнүп алышым керек болуп атат. Кыздарым жардам берип атат азыр. Аны да ал жааттарым ошондой. Жакшы. Кыздарыңыз менеджер болуп атыптыр да, бардык тараптарын колдоп. Кыздарыңыздын бирөөсүн эле мобилограф кылып коюңуз, өзүңүз ырдап жүрө бересиз. Ошо мен чоң кызым Дубайда, экинчи кызым Москвада, үчүнчү кызым жанымда, бирок мен да Жалал Абадка барып келип атканым үчүн Бишкекте бала чакам аз бул жерде Бишкекте. Мен Жалал Абадка барып келип, ошо мобилограф жанымда жүрөт, эң кичинекейим. Жалал Абадта болгондо туура келбей калдык да. Анан кийин өзүңүз Жалал Абадта турасызбы? Биз азыр кандай десем, Жалал Абадта жашайт болчук. 19-жылдан бери бул жакта, анан эки жакта болуп атабыз азыр. Жалал Абадта, Бишкекте дегенде. Бишкекке балдарым көнүп калып, Жалал Абадка кетпей атышат. Бишкек лучше мама. Жолдошуңуз Жалал Абадта? Жок, жолдошум Бишкекте. Бишкекте. Жумуш. Сиз өзүңүз эле ошол жака барып атасызбы? Мен барып келип тойлор болуп калып атпайбы мен азыр? Тойлорго? Жар-жарчы болуп атпайбымбы? Түшүнүктүү. Демек, эки жакта кызмат кылып аткан экенсиз да, э? Жалал Абадта туугандар, тааныштар, анан кийин дагы бир эжекебиздин сөзүн айтып коеюн. Гүлбара деген эжекем бар. Эми дейт, Гүлнара Кахарованы айттык элек, балам, жалгыз балам бар. Ал Гүлнара Кахарова бошобой калды. Анан сен ырдап берчү десе, таң калып атпаймынбы? Макул, неге десем, Гүлнара Кахарова өзү айтты, көп балалууну, жакшына адамды, жакшына жашаганды кой деди эле. Айттыргылады. Бир прям честно аябай сүйүндүм. Толкундандым ошондо, приятно было андай. Кандай десем, жакшынан. Ошондон кийин сүйүнүп калдым эле. Ушинтип эле айтып атышат эми. Көп балалуу экенсиң, жар-жар айтып берсең, эми биздин балдар дагы ушундай болсун деген. Негизи кыргызда ушундай ырымдап анан айтышат эмеспи жар-жарда, анан күйөөгө турмушка чыга элегинде эле айттырып атышат. Бул туура эмес деп дагы айтып келишет, азыр аргандай. Элдин каалоосу. Элдин каалоосу. Азыр бир аздан кийин маегибизди улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Кел чай ичели программасы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакыныраак келиңиздер. Эгерде жаңы кошулган болсоңуз, кутман таңыңыздар менен. Ал эми көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздар жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Чай сүйүүчүлөрүн катарын толуктаган болсоңуз, катарыбызга кошулуңуз. Анткени биз чай үстүндө, сонун маектин үстүндөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябыздын коногу ырчы аткаруучу Гүлмира Ибраимова. Гүлмира эже, өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө айта кетиңизчи, кайсы кесиптин ээсисиз, музыкалык билим алган эмесмин дедиңиз, башка кесип ээси экенсиз да, демек? Мен 93-жылдан 96-жылга чейин медучилищеде окугам, Жалал Абад медициналык колледжинде. Андан кийин биофакты бүтүргөм, Жагуда, Жалал Абад мамлекеттик университетте. Биофакты бүткүлгөм, негизи врач лаборант болуп иштесем болот. Бирок ал кезде, биз бүткөн кезде айлык аз болчу. Андан кийин эми базарга иштегенбиз, өзүбүздүн бизнестерибизди кылып жүрүп, ошол боюнча ал профессияга кайтпай калдым. Анан ырчылыкты уже аркасынан түшүп алайын деп атам. Эми ар бир
жумуштун өзүнө жараша түйшүгү бар дегендей. Бирок бул кандай десем, орусча айтканда приятное с полезным да, жагат мага. Оор жактары көрүп атасыз да, ырчылык жагып атабы сизде? Жагып атат. Чарчап калдым эми. Бирок бул кандай десем, мындай жагымдуу чарчоо. Бүт жан дүйнөмө жаккан чарчоо десем болот. Кандай чыгармаларды элге тартуулайын деп атасыз? Балким энелер аткара турган чыгармаларбы же кандай болот? Ооба, жакында биз Канат Кадыржан менен контракт түзгөнбүз, айтып кеттим. Анан вокалга барып баштадым. Эне жөнүндө жаңы ырды буюрса жаздырган атабыз, клипи менен кошо тартабыз деп атабыз буюрса жакында. Эне жөнүндө. Ыр кимге таандык? Ырды казак акынына таандык. Атайын жаздырдыңыздарбы? Атайын жаздырдык, музыкасы менен атайын. Эмне үчүн казак элине кайрылдыңыздар? Башкачараак болсун деппи? Бир аз өзгөчөлөнсүн дедик, окшойт да. Буну эми продюсерим чечип атат дегендей. Мен деген менден сурады, кандай темада ырдайсыз деди. Эми мага сүйүү жөнүндө кое турайын. Мен эми кандай десем, азыркы чыгып аткан жаш эмесмин. Жашым бир топко барып калганына байланыштуу биринчи эне жөнүндө тандайлы деп ортодон чечим кабыл алдык. Анан эми кече жакында уже эмеге бара баштадым, вокалга. Буга чейин бир аз туура эмесирээк ырдап жүргөн экенмин. Эми бизге түштүктүн элине жараша ырдагам да. Ал профессионально күчтүү вокалист. Кандай ырдачу экенсиз, ошо турап бериңизчи мага. Айтып бере берейин дейми? Ооба. Мисал үчүн да апа деп ырдасам, сиз бир аз а деген тамганы ого жакындаштырыңыз деди. Ушул профессиональный тил, профессиональный эмеде кетет. Сиздики настоящий, кандай десем, тойский ырларды ырдап жүргөн да мен буга чейин. Гүлжигит Сатыбековдун ырларын ырдап жүрөм. Эми негизи ырды сатып алыш керек экен. Негизи уруксат сураш керек экен. Ал Гүлжигит Сатыбеков иним, бир тууган инимдин досу болгон үчүн сизге апчи жашыл дегенинен жашыл деп эле бүт баардыгын туура келгенин ырдап атамын ошо. Анан биз эми тойский вариант менен ырдап жүргөн экенбиз. Азыр эми профессиональный деңгээлге эми өтүтабыз буюрса. Ошол музыка. Гүлжигит Сатыбековдун кайсы чыгармаларын ырдап жүрдүңүз? Каракаш, Сагынам, эме Санатырын ырдадым. Андан сырткары Ибрагим Жунусовдун Жалалбат деген ырын аткарып жүрөмүн. Эң менин жүрөгүмө жакын ыр. Бишкекке келсем дагы биз Жалалбаттык болгонубуз үчүн Жалалбат жөнүндө менин гүлүм деп баштайсыз анан. Сөзсүз түрдө ырдайм. Ошол чыгарманы аткарып баштаганда эле жалалбаттыктар башкача жанынан баштаса керек, кыйкырып. Ооба, жакында деле бир кайнымдын кызын ушул жака турмушка бердик элек. Жеңе жанагырыңызды ырдабасаңыз болбойт дейт. Ал деген сөзсүз да. Деп анан кийин микрофонда биз Жалалбаттык болгонубуз үчүн Жалалбат жөнүндө ырдабасак болбойт деп анан баштайбыз буну. Анан сөз сүйлөгөндө туугандар чыкса, ошол жерде тансалап баштайбыз да. Негизи түштүк тарапта Жалалбат, Баткенде мындай бийге жакын келишет го, дароо бийлеп башташат, мындай шаң шөкөттү келишет го, тойлорго барганда, мисалы улуу күчүнө карабай аябай бийлешет, Анан Жалалбаттар деп баштаганда өзгөчө бийлешсе керек. Өзгөчө, кыйкырыктар менен, сөзсүз түрдө колдоолор менен. Өзүңүз бийге кандайсыз? Бийге жакшымын. Мен биринчи ырдаганга чейин бийлейт болчумун, аябай эле. Анан азыр ыр менен бийди кошо. Көрүш керек экен, эжен бийлеп ырдап атканын. Жакшы. Жогоруда айтып калдыңыз, апа жөнүндө ырдап жатам деп. Апаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Апам бизди өмүр бою эле үйдө өзү жалгыз карап, эми атам деген балбан киши болгон үчүн командировкаларга көп кетет болчу. Апам бизди караган, апам тарбия берген, апам ушунча эрежеге жеткирген апам болот. Атам сырткы тон, бизди камсыздайт болчу, апам тарбиялаган бизди. Аябай жакшы аял, азыр 66да. Чебересин жакында көрүп, аябай сүйүнүп, биринчи чеберем деп өзү карап берди. 40-ын чыгарып берди. Мен как раз ошол мезгилдерде эме алсам. Эне дегенде эң жакшы эмне деген сөздөрдү айта алат элеңиз? Эне жөнүндө жүрөгү менен, мээримдүү менен, алтыны менен, ар дайымда пешенемде туруп бериңиз энем.
Биздин жөлөгүбүз болуңуз, биздин төрүбүздүн көркү болуп батаңызды бериңиз дейм элем жөнүндө. Эң сонун. Атам балбан деп калдыңыз, баягы ийгиликтери жөнүндө айтып бериңизчи. Балким уккандар бар, укпай калгандар бар деген. Уккандар бар, бизде түштүк көбүрөөк угат десем, жок, бул жакта деле көбүрөөк билишет экен атамды. Узаков Ибраим Тапанча палван деген киши болгон. Анын учениктери, окуучулары аябай азыр дүйнө жүзүнө деле таркап кетти. Америкада, Россияда, мына Кыргызстандагы депутаттар, Айтылуу Байман Эркинбаев дагы биздин тууганыбыз болот. Анан атамдын учениктери болот. Азыр атамдын учениктери атам өткөндөн кийин жылда турнир өткөрүп турушат. Ал мамлекеттик деңгээлде өткөрүшөт. Ооба, быйыл эми атамдын 75 жылдыгы болуш керек эле. Болот, бирок мастерскийге өткөрөбүз дешкен, эми аны бир тууган иним менен кошо чечишет деген ойдомун. Атам сыйлыктары жөнүндө. Сыйлыктары 28 жолку Азиянын чемпиону. Кыргызстанда дагы бир топ ийгиликтерге жетишкен. Аябай башкача киши болчу, бизге аябай башкача тарбия берген. Атам эле. Балбан десем да, чоң кишини элестетем да, Жок, андай деле чоң киши эмес болчу. Тапанча балбан болгон, кичинекейирээк. Бою 1.61, 1.62. Ошондуктан тапанча деп аталып калган турбайбы? Ошон үчүн 17 жашында Кара сууда күрөшүп атып эле бир эле балбандарды тарс-тарс эле жыгытып койгон экен эле да. Ошондо коюлуп калган экен эле. Ошон үчүн өтө деле чоң киши болгон эмес. Эми плотный киши болгон десем. Бою кичинекей болгон окшойт анда. Бою өтө узун болгон эмес. Эң сонун. Балдарыңызга кесибин кандай сиз сунуштап атасыз? Мисалы, ар ким өзүнүн каалаганын кылып атат азыр, ата-энелер да кыйнабай калышпайбы азыркы күндө? Өзү каалаганын кылсын деп. Сиздечи кандай болуп атат? Менде деле ошондой эле. Мен башында кичинекейимде балдарды отур десең отурат экен, тур десең турат, же десең жейт. Азыр андай кылбайт экен. Азыркы жаштар башкачараак. Сиз билбейсиз дешет. Сиз түшүнбөйсүз дешет. Анан чоң кызым Дубайда жакшы бир кесипти аркалап жүрөт. Экинчи кызым Россияда ошо турмушка чыгып, бирок төрөпазы бул жерде. Үчүнчү кызым корейский тилди окуп атат. Төртүнчүсү эркек, мен 3 кыздан кийин 2 уул, төртүнчүсү эркек. Ал дагы мына робототехника менен өзү эме кылып атат. Кызыгып атат ошого. Аны эң кичүү баламды күрөшкө бергем. Мен аны кааласаң дедим элем, өзү каалайт. Кызыгуусу бар. Буюрса ошондон чыкса керек деп ойлойм эми. Тай жагынбы, тайтасын, мүмкүн эми. Кудайым берерин унутпасын, Кудайым колдоп, атам деле колдойт болуш керек, атам сүйүнөт болуш керек. Эң кичинекейимди бир аз чоңураак төрөгөнүм үчүн атам сүйүнүп, мына Тапанча балбан төрөлү деп мындай сүйүнгөн да. Мен балким көрөбүз буюрса. Кичинекейим аз күрөшүп атат. Жолдошуңуз жөнүндө кайсы кесиптен ээси, кандай киши? Жолдошум өзү экономист. Жалбатта жүргөндө банкта иштеген. Биздин жашаганыбызга 26-жыл толуп, 27-жылга кетип атат. 16 жыл банк системасында иштеп, азыр бир частный фирманын генеральный директору болуп иштейт, финансист. Аябай жакшы киши, кандай десем, мен мындай спокойный киши. Көп деле киреше бербейт. Жана жогору айтып кеткендей, азыркы уже абалга жакында комуз сатып берди. Тойлордо барып калганда эми куда тостулар болуп калат экен, чакырып калышат, өзүнүн деле туугандардын арасында. Жөн эле туруп алып ырдабастан комуз менен ырда деди, сага жарашат деди. Аябай жакшы. Эми болот, эми кыял жоругу бар, сөзсүз түрдө. Эми ал үй ичи. Үй арасында, так, досторубуздун арасында. Ал болуш керек да. Ооба, болбосо кыйынсынып кетпейм. Мен ырдап атам деппи? Ошону айттым. Анан кичине бир аз эркек болгондон кийин тартып туруш керек да аял кишини. Анан тартканда туура эмес кылып аткан турбайм деп коем. Ойлонуп каласыз. Ойлонуп калам. Сурайм. Кай жеринде туура эмес кетирдим, каталчы. Сурайм, айтат. Ушундай. Жакшы, эң сонун. Кечирип коюңуздар, бир аз сыркоо болуп калып, абдан кыйналып жетем. Азыр ошондой. Ооба, ушундай нерсе болуп атыптыр. Анан деги эле бул чыгармачылык жолго аттандыңыз. Келечектеги пландарыңыз жөнүндө бөлүшүп өтсөңүз. Келечекте пландарым сөзсүз түрдө жакшы
бир чыгарма жаздыруу, чыгарманы уже жаздырып баштадык. Бирдо эне жөнүндө, мына эми тойлорго атайын ушундай бийлей турган ырларды жаздыруу. Андан кийин кандай десем, мен бир жерде отуруп калбай эле эл катары, элди көрүп, сыйлыктарды алып дегендей эми болду, эми баш отум менен киришейин деп атам. Мындан ары башка эч нерсе менен алектенбейсиз? Буга чейин бир топ иштерди кылып келгем, азыр түптөп койгон бир эки иш бар. Алдынан кичине доход түшүп турат дегендей, анан бул баш отум менен киришейин деп атам. Эми бул жака бир нерсени аркалабаса калып кетет экен. 2-3 нерсе кылса, эми 2-3 нерсени бул жака калтырып коюп, аны карай турган, эми кыздарым чоңоюп калды, балдарым чоңоюп калды дегендей, ушунун аркасынан жүрөм деп атам. Калганын эми өзүңөр кылгыла, мен ырдайм дедиңизби? Ооба. Ырдайм дедим. Мынакей ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшы бир маектин үстүндөбүз. Эгерде суроолор болсо, сиздер дагы жиберип койсоңуздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан суроолорду жибериңиздер. Биз болсо жооп алып бергенге аракет кылалы. Бир аздан соң көрүшөбүз. Программабызды уланталы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Биздин үй бүлөбүз жакшы көргөн мыкты чайдын жагымдуу жыты жана бай даамына жетиш үчүн алар эң жакшы жана жаңы чогултулган чай жалбырактарынан кылдат тандап алышкан. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен бар жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми көрсөтүүбүздү уланталы, келген коногубуздан сиздерге азыр суроо. Сурообузга сиздер биринчилерден болуп жооп берсеңиз, бизден белек бар. Андыктан аз эле убакыттар калды, чамдаңыздар дейли. Анда келиңиз Гүлмереже, сизден суроо. Ааламдын көркүн көз ачат. Бул жагын улаңыздар. Калганын улаңыздар. Ааламдын көркүн көз ачат. Ааламдын көркүн көз ачат. Анан башын айтып коелучу, адамдын адамдын эмне калганын улап жазыңыздар. 0508 400 100 номери аркылуу. Сиздерге бир 10 мүнөттүк убакыт беребиз. Ушул убакыттар аралыгында жооп жазып жетишип калыңыздар дейли. Ага чейин маегибизди улантып туралы. Негизи макал лакаптарды көп айтасызбы? Өтө деле көп айтпайм. Кайсыл макал көбүн эсе сизге мындай таасир этет? Энесин көрүп кызын ал деген. О, балдарыңызга ошондой айтам. Айтасызбы? Айтам. Айтам балдарыма. Энесин карап көр биринчи, анан кызын карайсың деген сыяктуу, Даже кыздарым мына турмушка чыга баштады. Ага деле ошо энесин көрөлү деп эле айтып атам. Айтам ушуну. Энеси жакшы тарбия берет дейм да балдарына. Сизге мисалы сиздин кыздарыңызды дагы ала тургандар, же болсо алгандар деле сизди карап анан кыздарыңызды алып атса керек, мүнөз кандай сизде негизи? Шайыр мүнөзүм. Ачыкмын. Өтө деле көп тарынбайм. Бирөө жинме тийип кое турган болсо, эми прям до конца чукулай берем. Мен билбейм ушундай экен деп. Чукулай берем? Деп тийише берем да, мага жинме тийип койгон болсо. Жиниңизге тийсе? Аны такыр сүйлөй коем. Унутуп калып эле анан. Негизи өтө деле көп прям злопамятный эмесмин. Ушундай болушумушу. Мени карап көрүп, алыр эле кыздарды коюшпа. Улдарыңыз үйлөнө элек да? Жок, улдарым кичинекей. Кайнене болуп турсуз, Кандай кайнене экенсиз? Жакшымын мен. Балам деп сүйлөйм. Күйөө баламды балам деп кабыл алдым. Кызыңызды каяка узаттыңыз? Кара-Балтага, жалпы Бишкекке Кара-Балтага. Кудалар намаз жолундагы кишилер. Алар менен деле андай деле көп бирок сүйлөшө бербейм. Мындай жакшылыктар дагы буйрса. Сый. Сый. Ошол, эми алар дагы мындай спокойный адамдар экен да, жоошураак. А мен деген билбейм негедир ички алолонуп турам да. Ушундай
жакшы адамга жакшы мамиле жасаймын. Мага жаман сүйлөсө басып кетип каламын. Ушундай. Өзүмдүн азыркы данный момент өзүмдү сүйүп, бирөөлөргө көңүл бурбоону эми үйрөнүп келе калдым деп десем болот. Жашоого бир келет экенбиз, жаркырап жашап өтөлү да. Ооба да. Ошого эмне жетсин, Чыгармачылыкка келе турган болсок, азыркы учурда ошол сиз сыяктуу, бирок жаштар, жаңы чыгып аткан жаштардын ичинен кимисинин чыгармачылыгын баалап атасыз? Ким сонун көрүнүп чыгып келе жатат? Гүлназ Чыныбек кызын жакшы көрөм. Ошол кыздын жакында ырын сурап, жана келин келдини жаздырып алдым. Келин келди? Келин келди, жар-жарым. Аябай жакшы кыз, позитивный, ошол характерибиз окшошуп кетет. Ошону көбүрөөк жакшы көрөм. Алтынай Нарбаеваны жакшы көрөм. Гүлнур Сатылганованы эми илгертен аябай сыйлап дегендей. Гүлжигит Сатыбековду ырларын ырдаганым үчүн аны сыйлайм, урматтайм. Жаштарданчы? Гүлназды айттыңыз дагы? Гүлназ эме Асель Кадырбекова жагат мага. Аял катары, Айдана Деканын аракетчил кыз. Ошолор жагат бардыгы мага. Алтынай Асанбекова сулуу кыз, жакшы кыз. Ошонун чыгармачылыгын да баалайм. Жаштардан дагы ким? Ошол чыгып келаткандар. Жакшы. Чыгармаларды кандай тандап атасыз? Мисалы, азыр апа жөнүндө ырдап чыгам дедиңиз. Дагы кийинки ойлор бар дагы бетте. Мындай ырдайын, теңдей ырдайын деп. Кандай ырларды тандайын деп атасыз? Элге жагымдуу, элге жакын, аны да тандайбыз. Бала жөнүндө сөзсүз түрдө ырдаймын. Аны эми мындай өмүр сыяктуу Арзек Бедияров агайым бар. Ошол кишинин ырларын сурап ырдап көрөм деп эме кылдым. Кыялдантам, буюрса. Ал агай берет мага, потому что кандай десем, 93-жылы биз медучилищеде жакында тапшырганда Арзек Бедияров Гүлгүн жаш деген тобун ачканда биз ырдаганбыз ошол кезде. Ошондо башталган экен эле көрсө мен ырчылык. Эми анда сезген деле эмесмин да, ырчы деп өзүмдү эсептеген деле эмесмин. Ошко чейин Сармерденге чейин барганбыз. Ана ошол кишинин ырларын сөзсүз түрдө ырдайм деген ниетим бар, буюрса. Жакшы. Мисалы, мурдагы чыгармаларды кайрадан жаңыртып ырдоо азыр бир модада десек болот да. Ошолдой ырлардан ырдайын деп атасызбы? Ырдайын деп атам. Сөзсүз түрдө ошол Бедияровдун, Арзек Бедияров агайымдын ырларын ырдап көрөйүн деп атам. Андан сырткары эми акындар менен иштеше баштадык. Буюрса Зарлык Кымарлиевдин ырлары жагат мага. Ошону менен да иштешебиз. Эми аны албетте продюсер уруксат бергенче анын калоосу менен дегендей буюрса карайбыз аларды. Продюсер менен иштешкен кандай экен? Мындай өзүңүздүн оюңузду так эле айтып жеткирип, мен мону ырдайм деп атасызбы, же продюсер чечип калат бекен? Кандай болот экен? Ортодо чечилет экен. Сиз кандай ырларды ырдайсыз деп ал сурап атат. Биринчи эне жөнүндө экөөбүздүн ортодо тандообуз болду. Продюсер менен иштеген оңой. Мен эч качан ойлогон эмесмин да 31-inde чоң Ала Тоо аянтында сахнада ырдаймын деп, кайрымдуулук концерттерге келемин деп, ушундан баштайлы деди. Бул эң сонун көрүнүш. Кайрымдуулукту жасап турушубуз керек. Ар бир пенде жасаш керек аны. Ар бир Кудайым жараткандын колунан келип атса эмнеге бербесин дегендей да. Ал эң туура багыт десем болот. Бул жерге да биринчи жолу чакыртат. Ал бүт бардыгын продюсер уюштуруп атат да. Мен кактан болбосом чыгып келет элем. Мен эми Жалал-Абадтын телевидениясы чакырып баштады. Мен бул жака келгенде жазышты. Буюрса барып, анда сурап албетте. Анан барып катышам. Чакырган жагына барам дегендей. Мисалы, продюсер эгерде сиз каалаган бир ырды ырдабайсың деп чек коюп койсо, кандай кылат элеңиз? Ырдабай кое берем. Ырдабайсыз? Демек, продюсердин айтканындай болот. Болот. Себеби 2 жылдык азырынча контрагыбыз бар. Мен аны урматтайм, сыйлайм, анын айтканын жасайм азырынча. Андан кийин, эгерде жакшы дагы иштешип кетсек, дагы контрактты узартам, буюрса узартабыз деп атабыз. Анын айтканын жасайм. Андан кийин, жана кандай десем, уядан учургандан кийин уже калоомду жасап калам да. Өзүм каалаганымда.
Түшүнүктүү. Азыр элдин табити бир башкача да. Анан балким Гүлмүр эженин аткаруусунда башкача аткаруу, заманбап нерселерди күтсөк болобу? Болот. Мен деген жүрөгүм жашта. Мен деген элге жагыш үчүн жасаганга аракет кылам. Элге таанылыш үчүн болсо деле башында башкача кийинип чыгып, башкача прическа жасап, эми өтө деле башкача эмес, бир аз. Бир аз. Түшүнүктүү. Көрүүчүлөргө дагы бир жолу суроону айтып коелу, келиңиз. Суроо биз макалды улайлы деп айтабызбы? Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын калган улаңыздар дегенбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде аз гана убакыттар калды. Чамдаңыз биринчи туура жоопту жиберсеңиз сиздерге 101дик салып беребиз. Андыктан чамдаңыздар дейли. Биздин коноктун суроосу ушундай. Сиздерден бир гана калган улам жазып койгонуңуздар жетиштүү болот. Бизге ырдап бересизби? Макул, Жалалбатты ырдап берейин да. Эң жакшы көргөн Жалалбат жөнүндө Ибрагим Жунусовдун ырын аткарып берейин бир Сонун болот. Эртеңден туруп эле чайдан ичип алыңыз. Биздин Пиала Голд сизге жардам берет. Жаштардын шаары Жалалабад, күн өткөн сайын жашарат, түгөнбөй ырдай берүүчү ырларым сага арналат. Жалалабад менин күнүм, Жалалабад сенин күнүң, келсең курбум көрөсүң, Жалалабад шаарым бүгүн, мына бүгүн. Бали кожолор. Мына ушундай азыркы учурда жалпы көрүүчүлөр арасында Жалалбаттан көрүп аткандар бар болсо, бизди 7 дуан көрөт, 7 областтан көрөт. Жалалбаттыктар көрүп атканыңыздар бар болсо, абдан сыймыктанып калдыңыздар бар болуш керек. Жалалбат жаштардын мекени деп коет го, ошондойбу чын эле? Ооба, ошондой. Жалалбат азыркы учурда аябай жашылданып, жаңы көп перестройкалар болуп, жаштар көп. Жаштар көппү? Жаштар көп, жаштар сонун. Жалалбат жаштардын шаары, жашыл шаар, сонун шаар. Эң сонун. Анда эмесе жыйынтыктарга келе берсек, биздин көрүүчүлөр арасында жооп жазгандар бар экен. Анда эмесе жыйынтык чыгаралы. Бизге ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат дептир. Ооба, туура. Ушундай туурабы? Туура. Мына ушундай туура жоопту бизге 51-11 менен бүткөн абонент жазыптыр. Чын жүрөктөн куттуктайбыз сизди. Чынында ааламдын көркүн көз ачса, адамдын көркүн сөз ачат экен. Демек, адам көрктү сүйлөп турганы жакшы болсо керек, анткени жанындагыларга ийгиликти дагы ушул сөзмөр адам алып келет деп коет го. Сиз дагы жакшы сүйлөйт экенсиз. Ой, рахмат. Анда эмесе сизди 51-11 менен бүткөн абонент чын жүрөктөн куттуктап өтөлү дагы 101дикти сизге салып коебуз. Сөзсүз түрдө. Жана каалоо тилектер келген экен. Саламатсыздарбы? Ийгилик каалайм эже деп жазыптыр. 67-16 менен бүткөн абонент. Рахмат жан. Кийинки билдирүү бар. Жалалбаттан салам деп 50-89 менен бүткөн абонент жазыптыр. Жалалбаттыктар көрүп атат деп айтпадым беле. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз. Дагы да чыгармачылык ийгилик биздин эфирге келип туруңуз, Рахмат жан. Эл менен коштошобуз. Колдооңуздарга рахмат. Жакшы сөздөр жазганыңыздарга рахмат. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин колдооңуздар менен буюрса чыгармачылыкты баштап атабыз. Жакшылыктар болсун. Сизге бул белек болсун. Бизден эфирден бизди эстеп чай ичип туруңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.